Кыргызстандан Туркиядагы жер титирөөдөн жабыркагандарга 55,3 тонна биринчи зарылдыктагы гуманитардык жардам жөнөтүлдү. Бул тууралуу бүгүн Бишкекте өткөн маалымат жыйынында Туркиянын Кыргызстандагы элчиси Ахмет Садык Доган билдирди. Ал бул гум жардам өлкөнүн коомдук уюмдары жана Кыргызстандын калкы жана Туркиянын бул жакта жашаган жарандары тарабынан чогултулганын белгиледи. Анын ичинен 25,3 тонна жүк Түрк авиалиниялары жана Pegasus Airlines авиакомпанияларынын каттамдары менен 30 тоннадан ашыгы транспорт каражаты менен жеткирилген. Биздин өлкөгө 5225 жууркан, 680 уктоочу кап, 2 генератор, 1099 матрас, 16 жылытуучу каражат, 9 тонна кийим, 9 тонна гигиеналык жана медициналык каражат, 5 тонна тамак аш болгон, деди дипломат. Ал кошумчалагандай каражат чогултуу бүгүн да уланууда. Кыргызстанда жер титирөөдөн жабыркаган түрк жарандары үчүн ачылган атайын эсеп өз ишин улантууда. Эгер үй буюмдары керек болсо, элчилик өз убагында кабарлайт.